Кудайдын чакырыгы 31 май. Анткени өзүмдүн силер жөнүндө ойлогон оюмду өзүм гана билем дейт Теңир. Силерге келечек, үмүт бериш үчүн ал ой жаман ой эмес, жакшы ой. Теңир бизге жакшыны гана бергиси келет. Биз жөнүндөгү анын ою биздин жакшылыгыбыз үчүн. Кээде анын ойлору биз каалагандай болбой калат. Кудайдын эрки биздин эркибизге качылаш келип жаткандай, катаалдай көрүнөт. Анын эркине дароо эле макул болуу кыйын. Бирок эгерде биз ага моюн сунсак, биздин каалоолорубуздун орундалбай калышына жол берген Кудай бизге башка жаңы каалоолорду, жаңы максаттарды берет. Биз үчүн эмне жакшы жана эмне жаман экенин ал жакшыраак билет. Кудай сүйүү. Ал биз чындап баалаган нерсени, бизге кымбат нерсени эч качан тартып алайын дебейт. Бирок бизге зыян алып келчү нерселерден арылткысы келет. Жашообуздагы таза эмес нерселерден, күнөөгө тарта турган нерселерден бошоткусу келет. Бут алдыбыздагы урандылардын үстүнө сонун нерсени кургусу келет. Ошону күтүп жашайлы. Кудайдын эркине макул болуп, моюн сунуп жашаган бул өтө чоң жеңиш.